Мына сиз буга чейин ультраклин сериясын көрүп кеттиңиз. Эми сиздин жашыңыз 20-22 жаштан чоң болсо, жана сизге ультраклин аздык кылып жардам бере албай атса, анда сиз ушул эксперт форманы колдонсоңуз болот экен. Бул мына өзү аты айтып тургандай эксперт форма. Бул профессионалдык серия. Муну докторлор өздөрү мына сизге кеңеш беришет экен. Бул уже углубленный, өтө терең жардам берүүгө атайын каражат экен эксперт форма. Эгерде ультраклин жетишпесе, же сиздин жашыңыз 20 жаштан жогору болсо, бул курсту албетте бойдокчуларга каршы колдонуп койгоңуз туура болот экен. Эксперт форма сериясы мына. Эми мына көпчүлүк адамдар жана айтып кеттик, сыгат дедик, сыгуу туура эмес дедик. Дагы деле мына бул инфекцияны көбөйүп кетишине бул жол берет экен да. Андыктан муну сыгуу туура эмес болот экен. Анын ордуна мына атайын аппликатор, ушул эксперт форма сериясынын аппликаторун колдонсоңуз болот экен. Кызарып чыккан бойдокчуларга ушул аппликаторду шуап коет экенсиз. Точечно мына ошол жерлерге гана. Бул кургатып түшүрүп коет, жана ошол эле учурда дак калтырбайт экен. Анан черный точкалар да пайда болбойт экен. Ошол эле учурда териге эч кандай зыяны жок экен. Анан дезинфекция кылуучу функциясы бар, ошол бактерияларды өлтүрүп, азайтып, сальная железанын иштешине дагы чоң таасирин көрсөтөт экен. Ал эми толук беттин баардык бөлүкчөлөрүн колдонуу үчүн мына ушул каражаттарды колдоносуз. Мына биринчиси маска, актив крем, маска 2 в 1 дейт, Крем маска экен, 2 в 1. Биринчиден муну самындын ордуна жууп тазалоо үчүн экен, очищение, жана глубокое очищение, скраб катарда колдонсо болот экен. Демек, мына биринчи бетти жууп тазалоо үчүн, экинчи маска катары же скраб катары колдонсоңуз болот экен. Эгерде бетти жууп эрте менен, кечкурун эрте менен бет самын менен жуубастан ушу менен жүйткенсиз, жана маска катары колдоном десеңиз, 1-2 жолу жумасына маска катары колдонгонуңузда матирующий эффект берет экен. Кара точкаларды жок кылат экен акырындык менен. Анан муну жууп бүткөндөн кийин сиз чачык менен бетиңизди арчып коесуз, андан соң сиз тоникти ватный диск менен коюп чыгат экенсиз. Бул поролорду кичирейтет экен, жана дак калтырбайт экен. Бул дагы тониктин кызматын билесиз, демек тешикче майда черный точки пайда болбош үчүн тоник албетте колдонуп туруш керек. Анан бул бифазный шейк тоник деп атат аты, андыктан шейк тоник болгон үчүн муну силкип колдоносуз. Силкип туруп колдонот экенсиз, анткени бул коюу да, коюу тоник, андыктан сөзсүз силкиңиз. Так, эми мына тоник койгондон кийин сиз күндүзгү бет майды койсоңуз болот. Мына күндүзгү бет май биринчиден бетти тазалап кызарганын жок кылат, экинчиден бетти коргойт, коргоо функциясына ээ. Бирок эгерде жай болсо дагы эле биз айтабыз, солнцезащитный күндө сактоочу бет майды колдонуңуз. Эгерде кыш болсо анда зима сериясын колдонуңуз. Ал эми сиз эгерде бөлмөнүн ичинде көбүрөөк жүрсөңүз, анда албетте сиз ушуну бет май, күндүзгү бет май катары колдонсоңуз болот экен, бул курс катары. Жана мына точечное воздействие аппликаторду коет экенсиз. Эгерде бул кечкурун болсо, анда сиз кечкурун мына аппликаторду кечкурун койгон жакшы деп айттык буга чейин, анткени апапакай болуп бетиңизде кызыктай болуп көрүнүп калат. Андыктан сиз үйдө жүргөнүңүздө эч ким көрбөгөн жерде аппликаторду бетиңизге кызарган жерлерине коюп коет экенсиз. Анан мындан кийин гана сиз түнкү бет майды коет экенсиз. Мына түнкү бет май негизги бул коргоочу гана эмес, бул айыктыруучу, мына доктур, негизги доктур десек болот экен, түнкү бет май, антисептикалык эффект мына жана антибактериалдык эффект. Демек, бул дезинфекция кылат экен, бактерияларды өлтүрүп, сальная железанын иштешин жакшыртып, кара точкаларды кетирет экен. Мына негизги күрөшүүчү, сиздин бетиңиздеги бойдокчулар менен күрөшүүчү каражат бул түнкүсү экен да, бет майы. Мына ушул курсту сиз 3-4 жума жасайсыз. Анан кичине азайып кетсе болду, эффект берди деп токтотуп койбоңуз. Албетте аягына чейин 3-4 жума сөзсүз колдонуңуз. Колдонгондон кийин анан сиз базовый уходко өтүп кетсеңиз болот. Мисалы үчүн бетиңиздин түрүнө жараша кааласаңыз эстрим, кааласаңыз жашыңызга жараша этнопотаника, кааласаңыз вербена, жана башка серияларга өтүп кетсеңиз болот экен, базовый уходдун серияларына. Же болбосо жашыңыз 20-22 чейин болсо, анда ультраклинге өтүп кетсеңиз болот экен. Ал эми бул болсо бул курс катары экен да. Анан бул курсту 3 айда кааласаңыз 3 айда бир жолу, кааласаңыз 6 айда бир жолу, кааласаңыз 1 жылда бир жолу кылып турсаңыз болот экен. Эми ал сиздин проблемаңызга жараша. Эгерде ультраклин жана башка бет майлар күчсүз болуп атса, ушул курсту кайталап турсаңыз болот экен. Ал эми сиздин бетиңиз эгерде майлуу болсо, сиз мына майлуу беттер үчүн серияларды базовый уходду колдонуп турсаңыз болот экен. Эми буларды колдонуп жүрүп, сиздин сурооңузга жооп берип кетели. Буларды колдонуп жүрүп, мен колдонбой койсом, эми эмне болот деген суроо болушу мүмкүн, Мен кийин кетип калгандан кийин колдонбой эле койсом боло берет да дешиңиз мүмкүн. Кайра мурунку абалына келет. Бойдоктор кайра көбөйөт. Эмнеге? Сиз айтышыңыз мүмкүн, анда силер алда айткенсиңер да, силердин компанияңардын максаты эптеп эле мага сатыш керек экен, мен өмүр бою силердин каражатыңарды алып турушум керек экен деген ой пайда болушу мүмкүн. Туура ой бул бир чети. Анткени сиз маалымат, сизде маалымат жок, туура маалымат. Мен түшүндүрүп кетейин. Негизинен табигатта биз фабрик компаниясы сиздин табигатыңызды токтото албайт да. Сиздин табигатыңыз бул сиздин бетиңиз майлуу жана проблемалуу. Ал эч качан жок болбойт. Майлуу бетиңиз эгерде сиз кургатып берсеңиз, самын менен жууп берген курак бет болуп кетиши мүмкүн. Анда башка проблема болот. Анда бырыс түшө берет, бет майсыз жүрө албайм, анда башка проблема болот. Бирок андан көрө бет майлуу бетти кармап жүрүш оңоюраак курак бетке карагандачы. Курак бет бара-бара сезимтал бетке өтүп кетиши мүмкүн. Ал уже оорулуу бет да. Курак бет бул слабый бет да. Ал эми майлуу бет бул күчтүү бет.
табигатты токтото албайсыз, ал май бөлүп чыгара берет, аны сиз жок кыла албайсыз. Андыктан сиз токтотуп койсоңуз кандайдыр бир убакыт көбөйбөй турат, анан дагы бир көбүрөөк убакыт өткөндөн кийин кайра бойдоктор көбөй баштайт. Анткени бетиңиз май бөлүп чыгарууну токтото койт да, бул табигат өзү ушундай түзүлүптүр. Сизде мына генден, сиздин ата энеңизден сизге мына майлуу бет өтүптүр, демек биз аны жок кыла албайбыз. Жок кылсак туура эмес. Эгерде биз ошол майлуу бетиңизди майлуу бет кылбай коебуз, ошондо токтоп калат десек, анда ал туура эмес, бул табигатка каршы, ал зыян жол. Экинчиден, сиздин жашыңызга байланыштуу бойдоктор чыгышы мүмкүн, гормоналдык өзгөрүштөрдөн болушу мүмкүн. Эми сиз айталы 16 жашта болсоңуз, сизди биз эч качан 20 жашар, 22 жашар кылып кое албайбыз да, сиздин жыныстык жетилишиңизди биз тездетип кое албайбыз. Андыктан муну сиз колдонуп турушуңуз керек болот. Кандайдыр бир жашка жеткенге чейин, жыныстык жетилүү толугу менен бүткөнгө чейин колдонуп турганыңыз туура болот экен. Үчүнчү себеп бул туура эмес тамактануу. Мына майлуу, куурулган тамактарды биз, таттуу ширинектерди көп жейбиз. Булар биздин бетибизде мына май бөлүп чыгаруунун негизги булагы экен да. Бетибизде, организмде май көп болгон соң, биздин бетибиз көбүрөөк май бөлүп чыгара баштайт экен, өзүн өзү кургап кетүүдөн сакташ үчүн майды бөлүп, коргоо катары бөлүп чыгарып турат экен. Муну биз жок кыла албайбыз дагы деле. Муну азайтып, убактынча азайтып турат экен. Ал эми биздин табигатты биз жок кыла албайбыз. Эгерде сиз ушул майлуу тамактанганыңызды, шириндерди баарын жок кылып салып, сиз туура тамактанууга өтүп алсаңыз, мына овощи, салаттарды майонез кошпостон свежий түрүндө жесеңиз, ак май дагы мүмкүн болсо өтө аз кошуп, көп кошпостон жеп турсаңыз, деги эле ушул мына сүрөттөгү нерселер туура эмес тамактануунун баарынан сиз баш тартып, эгерде туура тамактанууга өтүп алсаңыз, анда балким сиздин бетиңизге бойдокчулук чыкпай калат. Эгерде сиздин жашыңыз 20дан жогору болсо, чыкпай калышы мүмкүн. Анда Фабрик компаниясынын бойдок чыккан проблемалуу терис үчүн каражаттарын колдонбой эле койсоңуз боло берет. Бирок сиз буларды баш тартпаган үчүн сиздин бетиңизге дагы да чыга берет. Колдонбой койгонуңузда сизди ушул себеп калып калат да, сиз дагы деле майлуу тамактанасыз. Андыктан колдонбой койгон учурда дагы бойдоктор көбөйөт экен. Бул атайын Фабрик компаниясынын продукциясы атайын кылып аткан жок. Бул сиздин табигатыңыз болуп атат да. Андыктан сиз муну колдонбой койсоңуз, дагы акырындык менен кайра мурут кабалына келип, кайра бойдокчулук көбөйүп кетиши мүмкүн. Эгерде ушул себептерден болсо, ал эми сизде гормоналдык өзгөрүштөрдүн айынан болсо, гормоналдык өзгөрүштөр токтогон соң сиздин бетиңизге чыкпай калыш керек. Же болбосо чыкса дагы аз гана чыгыш керек да. Эгер бетиңизде кээде сейрек чыкса, анда сизге атайын проблемалуу бет үчүн каражаттын кереги жок. Анда сиз болгону майлуу бет үчүн каражатты колдонсоңуз боло берет. Мына колдонуп жүрсөңүз, ушундай бетиңиз таза болуп жүрөт. Болбосо колдонбой койсоңуз кайра бузулуп, ушул мурунку абалына келип калат. Эми эгерде сиз колдонуп көрө элек болсоңуз, колдонуп көрүңүз, жактырган болсоңуз, колдонуп жүрө бериңиз. Келечекте кандайдыр бир мезгил өткөндөн кийин, 2 жыл, 3 жыл өткөндөн кийин бетиңиз эгерде өзгөрө түшсө, кандай бир өзгөрүштөрдү байкасаңыз, анда сиз башка серияларга өтүп кетсеңиз боло берет. Мисалы үчүн майлуу болбой калган болсо, курак кеткен болсо, анда сиз курак беттикин же нормалдуу беттикин колдоно берсеңиз болот экен. Бул эми ситуацияга жараша карайт экенсиз да. Жана өзүңүздүн консультантыңыз менен кеңешип көрүп, андан кийин башка серияларга өтсөңүз болот экен.